Саламатсыңар балдар. Силер менен кезектеги сабак баштайбыз. Бүгүнкү темабыз аминокислоталар, амфотирдүү органикалык бирикмелер. Силер менен кайрадан бүгүн сабакта мен билим лицейинин химия мугалими Сагынбаева Нурилия. Бир эле учурда карбоксил жана амин тобун камтыган органикалык кислоталар аминокислоталар деп аталат. Силер төмөндө көрүп турган формуладан көмүртек атомунун оң жагында карбоксил тобу турат, COOH. Ал эми сол жагында NH2 деген аминогруппалан турат. Көмүртек атомунун жогору жагында бир сутек атому, ал эми анын асты жагында R деген радикалдан турат. Ушул формуладан көрүп тургандай эле бир эле убакта амин тобун жана карбоксил тобун кармаган аминокислотаны көрүп турасыңар. Силерге балдар биология курсунан белгилүү. Аминокислоталар булар белоктордун курамында кездешет. Жана булар курамында азоту бар органикалык бирикмелер ичинен эң кеңири таралган өкүлдөрү болуп саналат. Аминокислоталардан организмде тирүү органдардын жана ткандардын белоктору синтезделет. Ошондой эле андан гормондор синтезделет, ферменттер жана башка биологиялык маанилүү заттар пайда болот. Ал эми альфа аминокислоталар өндүрүштө синтетикалык буланы алууда колдонулат. Аминокислоталар жаратылышта кеңири таралган белоктордун курамында кездешкен органикалык бирикмелер. Аминокислоталар курамындагы карбоксил тобуна карата амин тобунун алган орду боюнча альфа, бета, гамма аминокислоталар деп бөлүнүшөт. Бул жерде силер көрүп тургандай биринчи пропион кислотасы. Бул карбон кислота. Бир негиздүү пропион кислотасы. Ушул карбон кислотага биз амино тобуну уладык. Мынакей. Улаганыбызда биринчи формулада силер көрүп тургандай карбоксил топтун жанында көмүртекке NH2 топту уладык. Карбоксил тобуна карата амино тобунун алган орду боюнча бул альфа амино пропион кислотасы деп аталып калды. Эмне үчүн альфа? Альфа жана бетада белгилейбиз дагы карбоксил тобуна карата биринчи жайгашкан көмүртек альфа, экинчиси бета болуп кетет экен. Эми кийинки формуланы карап көргүлө. Кийинки формулабыз бета амино пропион кислотасы деп аталат экен. Мында карбоксил тобуна карата анын жанындагы биринчи көмүртек атом бул альфа, андан кийинкиси бета экен. Демек бул экинчи формулабызда NH2 амино тобу бета көмүртек атомун улантыптыр. Ошондуктан бунун аты бета амино пропион кислотасы деп аталат. Биз айтып өттүк балдар, белоктордун курамында аминокислоталар кеңири таралган деп айтып өттүк. Алар белоктордун курамында кездешет. Белоктордун курамында кандай кислота кездешет? Белоктордун курамында альфа аминокислоталар кирет экен. Мына силер көрүп тургандай биринчи бул глицин бул альфа аминокислота, себебинде карбоксил топтун жанындагы биринчи эле көмүртек уланган. Экинчи аланин карбоксил топтун жанындагы биринчи көмүртек уланган бул дагы, ошондуктан бул аты аланин экен. Альфа аминокислота, мунун аты аланин. Кийинки валин дагы карбоксил топтун жанындагы эле биринчи көмүртекке уланган NH2 тобу, ошондуктан бул дагы альфа аминокислота болуп саналат экен. Эми аминокислоталар карбоксил тобунун санына жараша моно жана дикарбондук кислоталар болуп бөлүнүшөт. Бул жерден силер азыр жалаң гана моно карбоксилоталар көрүп турабыз, себеби дегенде баарынын курамында бирден гана карбоксил тобу турат. Глицинде дагы бирөө турат, аланинде дагы бирөө турат, валинде дагы бир гана карбоксил тобу турат. Демек булар моно амино кислоталар болуп саналышат экен. Ал эми бул жерден биз аспаргин жана глутамин амино кислотасын көрүп турабыз.
өзүнө карап көргүлөчү балдар, бул жерде аспаргинди карап көрөлү. Аспаргин аминокислотасында курамында 2 карбоксил тобу турат мынеки. Глутаминде дагы 2 карбоксил тобу уланып турат. Демек булар дикарбондук аминокислоталар деп аталат экен. Ал эми аминокислоталар курамындагы амино тобунун санына жараша дагы моно жана диамино болуп бөлүнөт экен. Бул жерден биз глицин, аланин, валин, лейцин жана изолейцинди көрүп турабыз. Ушул аминокислоталардын баарынын курамында бирден гана амино тобу турат. Биринчисинде NH2, экинчиде NH2, үчүнчү валинде дагы бирөө, лейцинде жана изолейцинде да бирден гана амино тобу турат. Демек булар моно амино кислоталар болуп саналышат экен. Бул жерден балдар биз арнитин жана лизиндин формуласын көрүп турабыз. Бул жерде арнитиндин курамында 2 амино тобу турат. Лизиндин курамында дагы 2 амино тобу турат. Демек булар диамино монокарбон кислотасы деп аталат экен. Эмне үчүн диамино? Себеби курамында 2 амино турат. Монокарбон бирден гана карбон тобу тургандыктан диамино монокарбон кислоталары деп аталат. Аминокислоталар молекуласында бир эле убакта амино жана карбон тобун кармап тургандыктан негиздик да кислоталык да касиетти аткарышат. Силерге белгилүү балдар, NH2 тобу бул негизги касиетти көрсөтөт, ал эми карбоксил тобу бул кислоталык касиетти көрсөтөт. Демек, аминокислоталардын курамында 2 топ тең болгондуктан, экөө тең бир эле убакта болгондуктан, аминокислоталар негиздик да кислоталык да касиетти аткарышат экен. Бир эле убакта негиздик да кислоталык да касиетти аткарган заттар амфотердик касиетке ээ болушат. Силерге балдар органикалык эмес химия курсунан белгилүү, биз силер менен өткөнбүз. Амфотердик заттар жөнүндө өткөнбүз. Амфотердик деген бул эки жүзүү деген түшүндүрөт. Амфотердик заттар булар негиздик дагы кислоталык да касиетти көрсөткөн заттар болот. Демек, аминокислоталардагы амфотердик касиетке ээ болушат экен. Бул алардын курамындагы амино тобунун жана карбоксил тобунун болушу менен түшүндүрүлөт. Себеби амино тобу менен карбоксил тобу экөө бир эле убакта болгондуктан аминокислоталар негиздик дагы кислоталык да касиетти аткарып калышат. Ал эми углеводороддук радикалдарына байланыштуу аминокислоталар алифаттык жана жипаржыттуу болуп бөлүнүшөт. Алифаттык дегенде бул жерде изолейцин кислота турат. Изолейцин бул алифаттык аминокислотанын катарына кирет. Себеби булардын молекуласы түз чынжыр, бутактанган, бирок чынжырча түрүндө, туюк эмес. Ал эми фенилаланин бул жипаржыттуу аминокислотанын катарына кирет. Себеби дегенде мында жипаржыттуу шакекче, бензол шакекчеси уланган. Ошондуктан аминокислоталар алифаттык жана жипаржыттуу болуп бөлүнүшөт экен. Биз силер менен балдар альфа аминокислоталардын курамында бир эле убакта амино тобу жана карбоксил тобунун болгонуна байланыштуу булардын амфотердик касиетин билдик. Ошондуктан чөйрөгө жараша аминокислоталар катион жана анион түрүндө боло алышат. Мында кычкыл чөйрөдө амин тобу протондошот. Ал эми жегичтик чөйрөдө карбоксил тобу анионго, карбоксилат деген ионго айланат. Нейтралдуу жакын чөйрөдө гана нейтралдуу аминокислоталар биполярдык ион түрүндө же болбосо ички туздар түрүндө боло алышат экен. Иондошпогон бирикме катары аминокислоталарды жөнөкөйлөтүп жазып алсак болот. Жана ушинтип жазуу колдонулат экен. Мына жерде силер көрүп тургандай балдар, мынакей шоочтуу чөйрөдө
аминокислотанын аниону пайда болду. Ал эми кычкыл чөйрөдө аминокислотанын катиону пайда болду мына жерде. Ал эми нейтралдуу чөйрөдө гана биполярдуу ион түрүндө болот экен. Ал эми күчтүү кислоталар менен аминокислоталар амин тобу боюнча туздарды пайда кылат. Глицинге биз H-клорду кошконубузда глициндин гидрохлориди пайда болду. Ал эми жегичтер менен аминокислоталар карбоксил тобу боюнча туздарды пайда кылат. Бул жерде жегич менен реакцияга кирип аминокислотанын натрий тузу пайда болду. Альфа аминокислоталар иондук түзүлүштө болгондуктан балкуу эрүү температурасы 200 градустан жогору болгон кристалдык заттар болуп саналат. Алар спиртте начар эрийт, эфирде, хлороформда жана көптөгөн башка уюлдуу эмес эрткичтерде эрибейт.